президенттерибиз Акаевден баштап бардыгы эле ушу коррупция менен күрөшүү боюнча атайын программаларды кабыл алышкан. Эффективность боюнча кандай болгондугун мына ошол убакыт өттү азыр айтып койсок болот. Туура Алмаз Атамбаевдин убагында дагы коррупция боюнча аябай катуу бир резонанстуу камоолор болуп, бирок көп маселелер соттун чечими менен коюлган күнөөлөр туура эмес экендиги аныкталган. Ошондуктан азыркы шартта күрөш боюнча дагы айтуу али эрте. Себеби мына кечээки ушул чуулгандуу тесттин маселеси, андан кийинки мына ушул мурдагы вице-премьер болуп иштеген Зилалиевдин кармалышы, ойлойм конкреттүү түрдө ушул азыркы шартта кадамдар боло баштады деп ойлойм да менчи. Негизи мен баштадым, сен баштадың дебей, бул ар бир бийликтин тушунда өзүнчө программа түзүлүп, коррупцияга каршы күрөштөр болуп кеткен.